Bismillahirrahmanirrahim. Ulu жаратуучубуз Аллах Таалага чексиз мактоо, дактоо болсун. Бул дүйнөдө ар бир адам бактылуу болгонго аракет кылат жана каалайт. Ошондой эле пайгамбарыбыз менен бирге жүргөн сахабаларда дагы бул нерсе болгон. Сахабалардын бири пайгамбарга келип мындай деп сурап жатат. О Аллахтын элчиси, эгерде мен парыз намаздарды окусам, орозону кармасам, адалды адал деп, арамды арам деп, ага амал кылсам, ал нерсеге эч нерсени кошпостон жашап өтсөм, бейишке киреминби деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда, улуу тарбиячы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ооба, эгерде сен ушул айтканыңдай кылган болсоң, бейишке киресиң деп сүйүнчүлөйт. Бул хадистен биз ала турган сабактар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди ушундай жеңил, желпи ар бир адам аткара ала турган кылып жеңилдетип айткан. Тарбиячылар дагы адамдарга ислам динини үйрөтүүчүлөр дагы ушул хадистен сабак алып, ислам динин жеңил, желпи ар бир адам аткара ала турган кылып жеңилдетип үйрөтүш керек. Дагы экинчи нерсе, эң кызыктуу нерсе, ошол убактагы сахабаларда болгон бейишке болгон умтулуу, бейишке болгон эңсөө. Ар бирибиз бүгүн деле өзүбүзгө ушул суроону берип көрсөк болот. Мени кайсы амалым, кайсы ишим бейишке жетелейт? Эгерде бүгүн пайгамбарыбыздан келсе, эмне деп сурайт элек? Бизге эмне деп жооп бермек? Бизди кайсы амалыбыз бейишке алып кирет деген ушул суроолор. Бул сахабадагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ушул суроону сураганда, ага Пайгамбарыбыз ислам динин ушундай жеңил кылып, эгерде сен парыздарды аткарсаң, адалды адал кылып, арамды арам кылып, ошол нерсеге амал кылсаң, сен бейишке киресиң деп ислам динин ушундай жеңил кылып көрсөткөн. Дагы биз сабак ала турган нерселердин бири, парыздарды аткарган болсок, адалды адал кылып, арамды арам кылып, амал кылган болсок, бул нерселер биздин бейишке киришибизге кепил болот экен. Аллах Таалам баарыбызды бейишке киргизгенге насип кылган болсун. Дагы бир сабактардын бири ушул суроону сураган сахаба, пайгамбарыбыздын досу. Өзү кылбаган нерсени кылдым дебестен, же болбосо эл үчүн, адамдар үчүн бир нерсени кылбастан, болгонун болгондой ушул эле нерселерди кылсам болобу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурагандыгы, момундун жөнөкөйлүгү, өзүнүн кылган ишин гана айткандыгы көрүнүп турат. Алла Таалам баарыбызды ушул парыздарды аткарып, адалды адал деп, арамды арам деп амал кылып, эки дүйнөдө бактылуу болгонду насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.